Спорт бул күч, спорт бул жашоо. Андыктан 15 мүнөттү өзүңүзгө арнап спорттук көнүгүүлөрдү жасай турган болсоңуз, өмүрүңүз дагы узарат. Биздин куттуу студияда ай чырайлуу кымча бел Айс. Куттуктарыңыз менен. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы Маанайыңыз кандай? Үйдөгүлөр жакшыбы? Акырында. Балдарыңыз жакшыбы? Ушуктарыңды сурап коесуз. Эми ушул жакшы маанайда биз деген дем алууну баштайлы. Адаттагыдай эле капалап хати дем алуусу, бул деген дем чыгарганда ичибизди жакшылап кысабыз. Дем алганда акырындык менен өпкөгө алат экенбиз, Көп көңүл бурбайбыз дем алганда, ошондуктан дем чыгарганга көбүрөөк кысым жасайбыз, Кеттик. Дем чыгарабыз, кармап турабыз. Дем алабыз. Эми мурдубуздун тешикчелери менен, таноо менен дем алалы. Кеттик. Алмаштырабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Расул бул дем алууда кичине оозу менен дем ала баштады. Бул деген негизи деген кош бойлуу адамдар жасаса эң эле сонун болот. Буну деген жанакы туура эле жазып атасыз. Негизи бул дем алуу деген жанакы кандай десем, төрөттүн алдына керек боло турган, анан оор нагрузканын баарын алганда ошону ооз менен дем алсаңыз силерге жеңилирээк болот. Албетте турда кош бойлуу эмес, тескеринче эгер спорт залда болсоңуз, жүктү көтөрүп атсаңыз, ошондо дем алсаңыз эң эле сонун, Эми дем алууну ужайга өтөбүз. Ичибизден ылдый демди алабыз дагы. Дем чыгарганда өпкөдөн ылдый түшүрөт экенбиз, Кеттик. Демди сырттан. Демди ичибизден ылдый өйдө өпкөгө. Демди өйдөдөн ылдый чыгарабыз. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Адаттагыдай дагы үчүнчү дем алууну биз кошуп койдук. Анткени азыркы акыбалда биз ошол бирден бир жардам бере турган дем алуу. Анткени деген өпкөнүн көлөмү көбүрөөк көтөрүлбөгөндүктөн, анан көп кабырга иштебегендиктен биз аны кошот экенбиз. Рецепторлорду биздин денедегини ойготобуз. Колубузду 4 манжа менен астыга, баш манжабыз артка, кабырганы кармайбыз дагы. Акырындык менен дем чыгарганда өзүбүздү кысабыз. Дем чыгарганда кысабыз? Дем чыгарганда кысабыз, өздүгүндө кандай десем, бир шарды ылдыйрап кысып аткандай. Же мочалка барго? Ошону биз кысабыз го. Ошондой кыскандай дагы анан дем алганда тим эле коет экенбиз, Дем алабыз. Тим коебуз, дем чыгарганда кысабыз. Дем алабыз. Өпкөнүн көлөмү ошондо көбөйөт экен дагы, өпкө толугу менен иштейт. Эгер баары жакшы болсо, ошол эле позицияны баш манжаны астыга, калган манжаларды артка, эми өпкөнү арт жагын көбүрөөк көтөргөндөй болот, Баары таңгалат болуш керек, өпкөнү өзү эле иштей берет, арт жагы, ылдый жагы каяктан болушу мүмкүн депчи. Негизги бөйрөккө жакын жана далга жакын жердин баары көп иштебейт, ошондуктан кабырганын арасындагы нервтер да кысылып калышы мүмкүн. Эгер ушундай дем алсаңыз, жанакы вегетососудочный дистония деп коет, же нерв кысымдары жанакы жүрөккө берет го, жүрөгүм ооруп атат, бирок жүрөктү текшерсем баары жакшы деген баары ошол жактан. Ошондуктан Сүйүүдөн оораткандарга да жардам беребиз, албетте түрдө. Жүрөктүн тушу, Бүт жүрөк оорулардан жардам берет. Дем алабыз. Расул бул темада көбүрөөк сүйлөй баштады. Кыйналып аткансыз го. Сизге мына 15 мүнөт ичинде сезилип атат. Мен болсо 3 саат бою мунун сүйүү деген нерселерин угуп эфир алып баратам да. Демек жакындап калганго деп койдум. Үйрөнө турган учурлар. Дем алабыз. Дем кысымын чыгарабыз. Эң сонун.
эгер ушул эле позицияда жанакы өтүп кеткен пневмония болобу же мындай өпкө оорулары ошондо деген бул кардар өзү дем алганга кыйыныраак болуп атса, үстүртөн дем алып атса, биз жардам берсек деле болот экен. Жанына жакындап туруп ушул кабыргаларын кысабыз дагы, анан дем алганда өзүнө көңүлү буруп аткенбиз дагы, анан дем кысылып атканда биз өзүбүз кошо кысып коебуз. Анткени ушул жерлерде нерв рецепторлору иштейт дагы, анан өпкө өзүнөн өзү иштей баштайт экен. Үстүртөн дем алса дагы биз жардам менен нагрузка берет экенбиз. Иштеп атабы? Көрсө дем албай жүргөн турат. Сиз үстүртөн дем алып атасыңар. Ошондуктан бул нагрузкада эгер биз алдынан алуу кылып профилактика кылсак, ушул өпкө ооруларынан алыс болот экенбиз дагы, жана ОРВИ болобу же грипп болобу, андан дагы алыстатабыз. Көрсө коронавирустан ушинтип эле сактанып койсо болуп турбайбы? Ошентип сактансак болот экен. Чынында айтсак, Биз маска кийип жүрүп турбуз. Тамаша эмес. Чынында айтсак, биз ким жакшылап иштеп йогада жүргөндөр дем алуу менен ооруган деле жок. Же үстүртөн өтүп кетиши мүмкүн. Эми көлөмдү кайра эле көбөйтүш үчүн бизге кур керек. Сиз деген халаттын куру же үйдө сүлгүр болсо деле узунураак алып алсаңыз болот. Бизде атайын буга карата курлар бар. Эми муну өзүбүзгө ылайыктап кичине кыскартып алабыз. Бирок кыскартканда кандай кыскартабыз? Чыканак деген түз болуш керек. Анан колубузду артка кетиргенде биз чыканакты бүкпөшүбүз керек. Анан албетте түрдө эки колубуз тең бирдей иштеш керек. Бул позицияда айтып кетсек, мен астага кичине чыга калайын, белди ийбейбиз. Бул позиция болбойт. Кичине акырындык менен нагрузканын баарын пресске кетиребиз дагы, колубузду артка, анан астыга. Пресс жок болсочу? Пресс албетте түрдө бар. Ар биринде, бирок кайсы катмардан кийин Бирөөнү төртөө бирөөнү бирөө дебиз. Кайсы катмардан кийин, эмне катмардан кийин бар экенин айтпай эле Сенде коелу. бир чоң пресс бар. Чоң, Аны авторитетте коет. Астыга, анан артка. Дем алууну унутпайбыз. Эгер баары жакшы болсо, бул мырзаларга эң керектүү көнүгүүлөрдүн бири. Эмнеге? Анткени деген муну жакшылап жасасам, төш булчуңдар өйдө көтөрүлөт дагы, жанакы бүкүрөгөндөн биз алыстайт экенбиз да. Эң соңу. Аны жанакы трапеция булчуңдары, бул жанакы төштү көтөрүп жакшы форманы коюп койдук го, ошого жакшы да. Ушинтип булчуңду чоңойтсо болобу? Албетте ойготсок болот, анан бул башка кыймыл-аракеттер бул булчуңду чоңойтот. Дагы, эгер баары жеңил болуп баратса, колуңузду дагы бир курду кыскартсаңыз, анан уже кандай десем, Жок, жеңил эмес экен көрсө. кыйыныраак болушу мүмкүн. Сиз кылып атсаңыз оңойдой сезилип атпайбы бизгечи? Албетте түрдө бул нагрузканын баары пресс менен кетиш керек. Мынтип коелу. Колуңуз менен прессти чыңалтуу нагрузкасы да. Эгер баары жакшы болсо, бул позициядан оңго анан солго дагы эле таз линиясын кармайбыз дагы, анан жамбаш линиясы менен иштебей, оңго анан солго. Оң жакка кетсек, сол колубуз менен, сол жакка кетсек, оң колубуз менен тартылат экенбиз. Дем алууну унутпайбыз. Дем алууну ичибизден ылдый өйдө. Эми бул нагрузканын баары негизи деген эртең менен берген көнүгүүлөрдүн баары функционалдык, ошондуктан белибизге болобу, же бутубузга болобу, же колубузга болобу баардыгына иштеши керек. Азыркы маалда биздин белге иштеп атабыз дагы, анан бул бел эмел эмес, омурткаларга да жакшы нагрузканын баары. Анан эгер туура жасап өйдө көтөрүлүп анан солго же оңго кетсеңиз, кабырганын араларында ачылат экен, анан өпкө да көлөмү жакшы иштей баштайт. Эми бул нагрузканы астыга тартабыз дагы, кичине акырындык менен жамбаш линиясы артка, төшүбүздү астыга, колубузду өйдөрөөк көтөрөбүз. Өйдөрөөк көтөрүлөбүз. Эң сонун. Эми кичине ушул учурда омурткам бир аз ооруп кетип атат да. Эмне себептен болушу мүмкүн? Омурткалардын арасында нерв кысымы балким бар. Ошо кысылып атканда кичине чойгондо дүүлүктүрөт да. Ал жанакы седалищик нерв деп коет, ошо кысымы дагы тартылып, бутка бериши да мүмкүн. Ошондуктан белди жакшы кармайбыз дагы, астыга жеткенде мындай чоюу
нагрузкасы. Эми ушул эле нагрузканы оң колубуз менен астыга, сол колубузду өйдө алмаштырабыз. Тегерекче чүйүп аткандай. Эгер жеңил болсо, дагы эле кыскарта аласыз дагы, анан бүт астыга. Кол дагы ичкерет, бул нагрузканын баары, анан жанакы остеохондроз болобу, моюндагы, төш жактагы, белибиз бүт иштейт экен. Бүкпөйсү? Мага керек экен дейм. Мага абдан керектүү, пайдалуу көнүгүү экендигин айтып трицепске, астыга жана артка. Эгер көрүнүп аткандай, пресс деле жакшы иштеп атат. Пресс жагы сага керек экен. Бөлүп алдыңар, Бөлүнүп аткандай сезилип атат да. Бул функционалдуу көнүгүү, ошондуктан бул кол кыймыл аракети белден баштап өйдө жакка чейин жакшы кетет. Ошондуктан эгер жеңил болуп аткан сайын сиз кыскарта бересиз дагы, ошол нагрузканы жаза бересиз. Ошондо далыбыздын аралары дагы ачылат дагы, анан жанакы дал катып калды дейт го, ошонун баары кетет. Күрөкчөлөр мен айткан. Күрөкчөлөр. Лопаткалар астыга. Анан артка тартылабыз дагы. Ушул эле курча менен биз деген акырындык менен бутубузду көтөрөт экенбиз. Биз астыга тартылабыз дагы. Акырындык менен баланс кармайбыз. Анан астыга тартабыз. Эгер таптакыр кыйын болуп атса, эмнеге отургучту алып алдык десек, биз отуруп алып, Ошондой болчу. баланс Отурган жагаттып кой. Отуралы, анан бутубузду кармайбыз да, акырындык менен бутубузду өйдө көтөрөбүз, соғончокту асты жакка, манжаларды асты. Оор эле экен, көргөн көзгө жеп. Ошондуктан эгер бул позициянын баарын жасак, бутубузду чоюу бул белге эң сонун көнүгүү. Бут менен бел бирден бир байланышта, ошондуктан астыга өйдө чоюбуз дагы, курду кыскарта баштайбыз. Анан жанакы шпагатка даярдык. Ооба. Бутту чоюу бул кан жүгүртмө. Кан жүгүргөн сайын репродуктив система менен жанакы ички органдарга бирден бир кандай десем, жанакы заттардын баарын жеткизүү. Дагы өйдөрөк. Төшүбүздү астыга, ийнибизди ылдый жакка. Дагы намызданып туруп жасап коюңуз, Расул. Өйдө жакка эң сонун. Ошол позицияны тизебизди кичине сырт жакка бөгөбүз дагы, анан өйдө көтөрөт экенбиз. Дагы эгер туруп жасаса кыйыныраак болуп калат, ошондуктан биз сизге эң жөнөкөй, оңой позициясын байытабыз. Бул жөнөкөй болсо да турганда кандай болот? Бул турганда кичине кыйыныраак болушу мүмкүн. Эми бул жамбаш линиясын чоет дагы жакшы көлөмгө алып келет, анан белди кыска булчуңдарын чоет экен. Күлөсүң. Расул жанакы мектепте бар го, арткы парталарда отурган окуучулар. Ой, дал өзү. Эми алмаштырабыз да, жакшы тарта баштайбыз, өйдөрөк. Согончок астыга. Кан жүгүртмө, ийнибизди ылдый, төшүбүздү астыга. Дагы. Өйдөрөк. Жылмаябыз, дем алабыз, Расул. Дем алабыз. Бутубуз жеңилдей болот, анткени силер туруп алып барып атпайсызбы? Жатып алып баштайм. Ошого көбөлгө да, өйдөрөк көтөрөбүз. Сиздер сыртка карай, бирок кандай десем, согончокту эрибизге тартып аткандай, Дагы. Же төш жакка. Өйдөрөк. Сырткараак. Эң сонун. Чыгарабыз. Расул аябай кыйналып калды. Камера алмашса эле. Эми бул нагрузканын баарын бутубузду жакшы чоюлгандыктан кийин иштөөсү жакшы болот, ошондуктан эгерде баары жакшы болсо туруп бербейсизби, Расул байке? Бутубузду артка карай коебуз дагы. Мен азыр бияк жагынан көргөзүп берейинчи. Биз бет кандай коебуз? Жок, бутубузду коебуз. Астыга кичине умтулабыз. Анан тизебизди астыга банжалардан чыгарбай, акырындык менен ылдый жакка түшөбүз. Өйдө көтөрүбүз. Дагы. Бул деген жамбаш линиясын баары жакшы көтөрүлөт. Кулап калчудай болот. Анан өйдөрөк. Шашпаңыз. Баары жакшы болсо, кеттик.
колуңузду кандай кааласаңыз иштете берсеңиз болот. Дагы өйдөрөөк. Дагы. Эми кандай десем, бул басымды бут отургучта турган бутка керек. Дагы. Аскы бутка эмес эле артка тартылгандай, Дагы эң сон. Дагы 4 жолу дем алып туруп жасап койсок, бутубузду алмаштырсак болот. Бул үйдө диван болобу, же отургуч болобу, же ошого окшоштуруп бирдеме табасаңар. Же жолдошуңуздун бели болобу? Эми таптакыр эле го. Расулга кошулбайм. Бул Расулдун жеке мнениясы. Алмаштырабыз. Карындык менен. Астыга дем алабыз. Ылдый түшөбүз. Тизени караңыз. Манжадан ашып кетпейт. Өйдө ылдый. Эң сон. Өйдө ылдый. Кол менен кыймылдоо бул баланска жакшыраак. Эгер үйдө китеп алып алсаңыз дагы болот дагы, үйдө ылдый көтөрсөңүз, белиңиз да иштей баштайт. Дагы. Мындай. Үйдө көтөрсөңүз кичине кыйын болушу мүмкүн. Эгер таптакыр эле жеңил болуп калса, 5 жолу кеттик. Туура жасатамбы деп кайсыл жагыма көбүрөөк күч келип атат, ошолордун баарын Сезе билип атат, Айзура? Я, Сезе билип. сезе билип. Анча-мынча мурдадан бери иштебей жүргөн. Үйдө көтөрүлөбүз. Бутуңуз кандай? Жакшы. Эң сон. Бул жанакы жамбаш көлөмү жакшы чоңойот дагы, көбөйөт. Анан дагы эле пресс иштейт, кыймыл аракет менен кошо кан жүгүрө баштайт, Кандайсыздар? Сон. Эми бутубуз менен кошо белибизди чоюп коюшубуз мүмкүн. Оң бутубузду астыга, колуңузду анан ылдый жакка умтуласыз. Бирок жамбаш линиясы бир болуш керек. Оң бут астыга, ылдый жакка төшүбүз менен умтуласыз. Дагы. Ийилбей калчу деп атат. Алмаштырабыз. Мен биринчи күнү эфирге чыкпай калчу деп калдым. Негизи мындай карап кетсем, мен Айзура уруксат берсе, жамбаш линиясы бир жакта, төшүбүз ылдый. Бутун тура эле турабы? Бут сону. Тизебизди бүкпөйбүз, анан төшүбүз менен ылдый кетебиз. Эң эле сон белибиз да чоюлат, бутубуз да чоюлат. Кан жүгүртмө жакшы болот. Кызарып түштүмбү? Баары жакшы. Кесишим керек дагы 2 саатка. Андан кийин кереги жокпу? Бир бүткөндөн кийин эс ала бер деп койсо. Бүткөндөн кийин жолдошуна тапшырып берем деп койсо. Жолдошо тапшырып берем. Эми ушул эле позициянын баарын эки бутубузду бир коебуз дагы, акырындык менен астыга умтулабыз. Бул соңку көнүгүүлөрүбүз бир болмокчу, Анткени чоюлуу эң аягында албетте түрдө болуш керек. Спорт залда болосузбу же жүк көтөрөсүзбү? Албетте түрдө аягында чоюлуп коюңуз. Бул эмнеге жакшы? Өйдө көтөрүлөбүз. Кырсында чоюлуп коюлган. Бул чоюлуу Үйдөгүлөргө жүгүнгөнгө жакшы. Мен үчүн өзү мен көрүүгө келин болгом да, анан ар бир учурда кимди көрсөм дагы улуу, кичүү, баары бирдей. Кошуна эмеспи? Ооба. Жүгүнү саясат аябай күчтүү. Ооба. Отурбайсызбы? Жок, отура бериңиз, бүтүрүп койсок болот. Бул позицияда белди эле эс алдырабыз, бутты эс алдырабыз дагы, анан отуруп жакшы жылмайып, бүгүнкү көнүгүүлөрдү бүтүрүп койсок деле болчу да. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздерди абдан кыйнадык көрүнөт. Бирок бул ушул 15 мүнөттү өзүңүзгө арнап койсоңуз, жана жогоруда айткандай, өмүрүңүзгө өмүр кошулат. Бул ден соолук чындыгында күч берет, дем берет. Андыктан биз менен 15 мүнөтүңүздү өзүңүзгө арнап, биргеликте көнүгүү жасап туруңуздар. Ден соолук болуңуздар.